эми кезек туугандар ушул бортовой спринтерлерге келип жетти. Бортовой спринтерлерди тартабыз. Ушул спринтерден баштаймын. 2001-жылы чыгарылган 2.2 объемдо $9400. Механика. Сиздердики байке? Ушундай азыр свежий перегон болуп келген, артында фаркоп бар. Абалы жакшы. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бир эле скат. Дөңгөлөктөрү жакшы. Mercedes 612 99-жылы чыгарылган, объем 3 куб. Баасы $14800. Так, дөңгөлөктөрү ушундай, 2 скат. Бул дубль кабина 3 эшиктүү. Так, жабык экен. Коробка механика. Ушундай машиналар өтө көп болгондугуна байланыштуу бул жагына өтүүгө болбой калыптыр. Mercedes 311 чыгарылган жылы 2002 объемдо, баасы договорный дейт. Кызыксаңыздар өзүңүздөр чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Так. Салон ушундай, механика. Бир эле скат, 3 эшиктүү. Артында фаркоп бар. Асты дагы мындай таза. Ушундай, эгер кызыксаңыздар чалып сурап көрөсүз, CDI. Mercedes 313 2004-жылы чыгарылган механика. 2.2 объемдо, баасын дагы, номерин дагы бас бул жакка жазыптыр. Мындай көрүнөт экен. $12600. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы, 2 скат. Артында фаркоп бар. Ушундай 2 скаттуу. Азыр астында тартып көрсөтүп коеюн. Ушундай таза. Так. Ички абалы ушундай, коробка механика. Mercedes Sprinter 2007-жылы чыгарылган, 2.2 объемдо, $14500. Бул 7 орундуу, 7. Так. Телефон номерин көрсөтөйүн. Ушундай. Дөңгөлөктөрү кышкы. Коробка механика, 6 ступка. Бир скат. Кузовдун абалы жакшы, эч кандай чириген жери жок. Борт болсо мындай такта. Mercedes Sprinter 906 2007-жылы чыгарылган, 2.2 объемдо, растаможка болгон. Баасы договорный дейт. Азыр эси ушул жерде болсо, эсинен сурайбыз. Салон ушундай, коробка механика, отуруштардын абалы жакшы. Астыңкы рамалар дагы таза. Не ваш? Сколько просите? 18. 18 миң доллар деп атат. Mercedes Sprinter 2003-жылы чыгарылган, 2.2 объемдо, CDI $11500. Растаможка болгон, Германиядан келген экен. Салон
Кабина ушундай 296 миң километр жүргөн пробег. Бир скат рессор коюлган эмес, бир эле рессор бар. Ушундай асты рамалары таза, чириген жери жок. Дагы бир Mercedes Sprinter 2000-жылы чыгарылган 2.2 объемдо, баасы $10.500. CDI, бул дагы Германиядан келген. Ушундай отургучтар кожаный экен. Тартып көрсөтөм. Арты отургучтары дагы бар. Бул 3 эшиктүү. Mercedes Sprinter 411 2002-жылы чыгарылган 2.2 объемдо, баасын жазбаптыр, азыр баасын сурайбыз. Номер көрүнүп окшойт. Коробка механика, 264 миң километр пробег жүргөн. Азыр баасын сурап коелук. Канчада атасыз беке? 13700. Түшүнүктүү. 13700 сурап жатат экен. Асты дагы таза, рамалар, дөңгөлөктөр кышкы. Булар все сезонный болсо керек, дөңгөлөктөрү. Mercedes Sprinter TDI чыгарылган жылы 99, 3 объемдо, $12.800. Телефон номери көрдүңүздөр. Ошол бул самосвал. Салон ушундай. Мына ушундай самосвал, рамдары өзүңүздөр көрүп турасыздар, таза 2 скат, мындай. Sprinter 413 CDI 2003-жылы чыгарылган, баасы договорный дейт, азыр эси ушул жерде болсо сурайбыз. Объем 2.2, расход жүзүнө 8 тонн, коробка механика. Пробег оригинал дептир, бирок жазбаптыр пробегти. Ушундай кабина. Механика 5 ступка. Мындай бийик нарашкасы менен. Эки скат. Азыр астын крамасын да тартып көрсөтөм. Мына ушундай. Mercedes Sprinter 412 98-жылы чыгарылган, механика, объем 3 куб, $13.000. Так, дөңгөлөктөрү кышкы. Кабина, салон ушундай. Бул жактан артыдан. Салам алейкум. Алейкум салам. Обмен вариант болобу? Обмен жок. Наличный, наличный. Түшүнүктүү. Рахмат. Наличный экен. Мындай. Эки скаттуу, бул жакшы жери Кыргызстандын номеринде. Кыргызстанда жүргөн Sprinter. Асты ушундай, дөңгөлөктөрү 2 скат. Mercedes Sprinter 213 CDI 2002-жылы чыгарылган, механика 2.2 объемдо, пробег 266 миң жүргөн. Байланыш номери 550 77 40 40. $10.900.
салон жабык ушундай. Артында фаркоп бар. Бир скат, дөңгөлөктөрү азыр жайкы. Асты ушундай.